Саламатсызбы? Бүгүн ошо чырак долбоорунда 3 ай окуп, ушул уникалдуу долбоордун кыздары, бүтүрүүчү кыздары келип отурабыз. Бул чырак долбоорунда 3 бөлүмдө билим алдык. Жөн гана билим эмес, бул өтө сиңимдүү билим болду биз үчүн. Мен проект менеджер бөлүмүндө окудум. Багир дизайнер, UI UX дизайнында окуду. Айзада кызыбыз болсо, ал SMM курсунда окуду. Ушул 3 бөлүмдүн окуган студенттер өзүбүз сиздер менен, калың журт менен ой бөлүшкөнгө, маалымат бергенге келип калдык. Бул окууда бизди жөн гана окутуп коюп, эми бүттү, өзүңөр өз алдыңызга ары түшүктүү ишиңерди баштай бергиле деп койгон жок. Бул жакта да биздин өз тажрыйба алып, өзүбүздү мыкты адис катары көрсөтүү үчүн жолдорду көрсөтүп, жол эле көрсөтүп койбой, ошол иштерге долбоорго киргизип жатат бизди. Ал иштин баарын кылып жаткан бул Чөйрө уюму. Чөйрө уюмунун башында турган Азамат Токтокунов агайыбыз, Америкада жашаган үлгүлүү кыргыз үй бүлөсү Айдана Өмүрбаева жана Бакыт Абдишев, биздин Кыргызстандагы Жылдыз академиясынын түптөөчүсү Тимур Муун агай жана Олжобай Искендер агай, Дубай жергесинде жашаган эжеке Сайкал Дилдемурат, ушулардын жардамы менен, күнү түнү уктабаган эмгеги менен биз көптөгөн ийгиликтерди багынтып, андан ары дагы иштибизди улап баратабыз. Бул долбоордо быйыл Демилге марафону 3 айга созулмакчы. Ушул 3 айдын ичинде алгылыктуу иштерди кылып, элге сиңип кетүүчү, эл кабыл алып, андан ары улап кетүүчү долбоорлор иштейт. Буюрса алардын бири кыргыз тил көйгөйүнө арналат. Ал кыргыз тил көйгөйүнө арналган Демилгебиздин долбоорубуздун аты Тил бил, кыргызча сүйлөө деген аталышты атап койдук. Бул жерде чет мамлекетте жашаган кыргыз жарандарынын балдарын кыргызча сүйлөтүү жана Кыргызстанда жашаган кыргыз бала менен баарлашып, экөөнүн дос болушу жана бири-бири менен тажрыйба алмашуусу жана тил үйрөнүүсү. Эң сонун долбоор. Ата энеси сусап турган маселе да бул. Баардыгыбыз баягы тил маселесине баардыгыбыз эле кайдыгер карай албайбыз, себеби өтө курч маселе болуп жатат. Ошондуктан азыр ушул сиздин айтып жаткан долбооруңуз тил маселесинде чоң ийгилик жаратат деген ишеничтебиз. Рахмат. Биз дагы ошентип андан толкундануу менен иштеп жатабыз. Бул жерде бир гана тил үйрөтүп, билим берип коюу эмес, бул жерде ата эне менен баланын ортосундагы сүйүүнү, экөөнүн ортосунда баарлашууну дагы чыңоо болот. Анткени ошол 45 мүнөттүк сабак же оюн учурунда ата бала же эне бала отуруп, бирге окуп, экөө бири-бирине үйрөтүшүп, башка чет мамлекеттеги балага да үйрөтүп, өзүнө да билим алып, бул жерде бир сонун айкалышы болот. Ошол долбоорубуз буюрса иштеп баштады. Жемишин көрүүгө бир аз калды. Буюрса ошол жемиштерин көрсөтүп да келип калабыз. Мүмкүн алар бири-бирине саякаттап деле калышат, үй бүлөлүк ым аласы келиш болсо.